Интернет технологиянын өнүгүүсү менен күн санап каракчылык жол менен жасалган буюмдар көбөйүүдө. Алардын ичине ар кандай китептерден баштап дистерге чейин кирет. Кыргыз патенттин маалыматында учурда сатылып жаткан дистердин 90% каракчылык жол менен жасалат. Алсак миллиондогон каражаттын артында тартылган бул кинонун дискин базардан болгону 40 сомго сатып алууга мүмкүн. Мунун өзү жасалмалыктан кабар берип турат. Суроолорубузга сатуучулардан жооп алууга аракеттенгенибизде, алар бизди дүңүнөн саткандарга жөнөтүштү. Алар албетте комментарий берүүдөн баш тартышты. Мындан ары аталган маселени монополияга каршы күрөшүү агенттиги, каржы полициясы жана бажы кызматы да көзөмөлгө алат. Мындай демилгени кош колдоп колдогондордун бири ырчы Гүлнара Тойгонбаева. Ал мындай иш-чара эң акыркы жолу мындан 10 жыл мурда уюштурулган дейт. Жөн эле скачивать этип атканы бул эми каракчылык да по большому счету, да? Ошондойбу? Фильмдерди алып көрүп атат. Мисалы кандай десем, баягы жетишкен өлкөлөрдө ар бир ушундай немеге, скачиванияга бир акча төлөнөт экен. Это все контролирует, это какие-то проценты идут автордун өзүнө кетет да, ошо каражаттын бир проценттери. Же ошол эле кинодо тартылган актерлорго, режиссерлорго кетет. Андыктан ошондой болуш керек го деп эсептейм. Белгилей кетсек, азыркы мыйзамдын 150-чү беренесине ылайык автордук укукту тебелегендер 70 000 сомдон 150 000 сомго чейин айып пулга жыгылат. Ошондой эле 3 жылга чейин эркинен ажыратылат. Тартип коргоо маселеси менен учурда каржы милициясы алектенүүдө. Кыргыз патент мамлекеттик кызматынын инспекция бөлүм башчысы көйгөйдү жазалоо, айып пул жолу менен чечүү натыйжасын бербейт деп эсептейт. Ошондуктан баягы элдин, калктын аң сезиминде ушул интеллектуалдык менчикти сыйлоону ушундай аң сезимине калыптандыруу максатында өзгөчө жаш муундардын аң сезимине калыптандыруу максатында ушундай акцияларды өткөрүп, тегерек столдорду, семинарларды өткөрүп атабыз. Интеллектуалдык менчик бул адамдардын, бул ушул жанагы творческий, чыгармачылык адамдардын бир оюнан чыгарып келген, алардын келип чыгарган нерсе, алардын укуктарын бир сакташыбыз керек. Биз аны сактабасак, кийин биз балдарыбызды атайын ушул бир кандайдыр культурный болгонго, же болбосо негизи эле прогресс болуш үчүн биз андай чыгармачылык адамдарын сакташыбыз керек. Азыркы тапта кыргыз казак ырчылары бири-биринин ырларын которуп, жаңы дем менен ырдап чыгып жатканы белгилүү. Мунун баары мыйзам жолунда ишке ашса, эч кандай түшүнбөстүктөр болмок эмес дейт казакстандык ырчы. Өзүм билетин Нурлан Асип деген композитор жигит бар. Содан осы 2 ай бурун гана бир 2 шан алынды, сатып алынды. Оган кәдимгидей келисим шартка кол коюлуп жатыр. Сондай жумуштарыбыз оң болса, әрине биздин нур үстүнө нур болар edi. Өйткөнү биздин илегенибиз бир теринин пушпагы болгондуктан, сол терини ширитип алмай, үстүбүзгө тоң кылып, әдемі кийим кылып кийип алсак, биз әдемі болар edi. Белгилей кетсек, Казакстанда башаламандыктын алдын алып, чыгармачыл адамдардын мыйзам талаасынан чыкпай иштешин көзөмөлгө алган атайын фонддор иш алып барышат. В 2011 году 2011-жылы Кыргыз патент менен келишим түзүлгөн. Анын алкагында которулган ырлардын каражаттарын Кыргызстанга берип турабыз. Бүгүнкү күндө биз менен 473 ырчы жана аткаруучу иш алып барат. Мындан сырткары телеканалдар, радиостанцияларды да кошуп кетсек болот. Бирок каракчылыкты толугу менен жоюу канчалык деңгээлде реалдуу деген суроо жаралат. Дегеним, бир дисти 300 сомго сатып алуу ар кимдин эле чөнтөгүнө чак келе бербейт. Дал ушул суроо менен шаар тургундарына кайрылып көрдүк. Эми кандай баа болбосун, ал чыгарган кишинин өзүнүн эмгеги, ошондуктан аны жакшы сапатта көрүш үчүн мен ал акчаны төлөгөнө даяр. Менин оюмча бул каракчылык менен чыгарылган дисктер жоюлбайт деле болуш керек. Ким колдоп чыкса, ким көтөрүп чыкса, ошолор туруктуу өздөрүн айткандай кылыш десе, баары өз орду менен боло турган болсо, конечно, баардыгы жакшы эле болот деп ойлоймун. Ну, то, что государство готово принять такие меры, я думаю, это произойдет не скоро. Буга байланыштуу бүгүн баш калаада каракчылыкка жол жок аттуу акция орун алды. Социалдык иш-чарага жергиликтүү ырчылар, жаштар жана Казакстандан коноктор катышты. Бул тапта интеллектуалдык менчикке болгон туура эмес мамиле менен дүйнө жүзү күрөшүп жатат. Ырчы Гүлжигит Калыков Кыргызстанда авторлордун укугу толугу менен мыйзам чегинде корголгон дейт. Андыктан олуттуу деле талаш тартыш жаратып, сотко алып барган учурлар каттала электигин билдирет. Чыгармачылык чөйрөдөгү инсандар болобу, же бир жазабы, же кино тартабы, бул алдын ала баягы өзүнүн кассасын актай элек деле элге чыгып кетип атат. Бул нерсе туура эмес көрүнүш деп ойлойбуз. Чыкканда дагы сапатсыз чыгат.
бул нерсе негизи туура эмес, себеби дегенде бул нерсени жараткан адамдар, башкача айтканда ошол чыгарманы же ошол тасманы жараткан адамдар бул нерсеге өзүнүн жан дүйнөсүн салып, көп убактысын салып, көптөгөн өзүнүн баягы чөнтөгүндөгү тыйынын салып кылган эмгекти элге тартуулап салган туура эмес деп ойлойм. Албетте, интеллектуалдык менчикти уурдоо көйгөйүн түп тамыры менен жоюу мүмкүн эмес. Маселе соңку жылдары өзү эле акырындан чечилип жатканы байкалууда дешет чыгармачыл инсандар. Мындан улам акыркы учурда элдер сандан сапатка өтүп жатат десек жаңылышпайбыз. Жайнагүл Талас кызы, Тынчтык Көлбаев, Пирамида.